Саламатсыздарбы? Сиздер менен Кубанак жамааттык мультимедиа борбору. Бүгүнкү күндө күз мезгилинен кыш мезгилине өтүп жаткан мезгилде жаш балдардын эмдөөсү кандай өтүп жатат деп Кубанак айылындагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун эмдөө медкызматкерине Гүлгакы Акмолдоевага кайрылганыбызда төмөндөөлөргө токтолду. Негизинен эмдөө 1 жашка чейинки наристелер жана андан жогорку жаш курактагылар ноябрь айы үчүн эмдөөдөн өткөнүн баяндап өттү. 1 жашка чейинки балдар план боюнча 21 бала эмделиш керек болсо, ноябрь айына 17 бала эмделди. Бул 17 балага пневмококковый вакцина, пневмония оорусуна каршы, шал оорусуна каршы ОПВ вакцинаны осунан ичишет. Пневмококко каршы ПКВ вакцина, пентавакцина деп коебуз. Коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция, вирусный гепатит Б. Ушуларга 1 жашка чейинкилер эмделди. 2 жаштагы балдар ревакцинация АКДС. Дифтерия, столбнякка каршы 7 бала пландалган, 6 эмделди. 1 жаштагы балдар 3 бала пландалган, анын 2 жасалды. Кызамык, кызылча, паротит. Эмдөөгө катышпай калган балдардын себептери эми экөө метатвод деп коебуз, кичине сасмолоп калып, кийинкиге жылдырылып калды. Экөө жок балдар ушундай да. Бир жака айчылап кеткен балдар болуп калат. Маектешкен Айзат Түмөнбаева.